Салам достор, сиздер менен эң жөнөкөй нерселердин пайдалуу жактарын кеп кылабыз. Кир самын. Кир самын кир жууганда гана жардам бербестен, адамдын ден соолугуна тийгизген пайдасы да мол. Эгер чачыңыз калың жана узун болушун кааласаңыз, анда адистер чачыңызды кир самын менен жууганды сунуштайт. Башыңызды шампунь менен жууп, артынан кир самын менен жууп коюңуз. Андан кийин сууга 2-3 тамчы уксустан кошуп, башыңызды чайкап койсоңуз, чачыңыз бекем кубаттуу болот. Бетти жумасына 2 жолу кир самын менен жууш керек. Ал беттин тери кабатына терең сиңип, бетти майлануудан сактайт. Кир самын менен жуунгандан соң, артынан атайын кремдерди сыйпап алууну унутпаңыз. Жыгылып калган учурда дароо ошол жериңизге кир самынды бассаңыз, ал көгөрүп кетүүдөн сактайт. Топурак, чаң жер менен алектенип иштөөнүн алдында колуңузга самынды көбүртүп, жуубастан кургатып алыңыз да, андан кийин иштей бериңиз. Ошондо колуңуз кесилбейт. Атыр жыттуу самындын кесиндисин терезеге коюп койсоңуз, ал жерге курт кумурскалар келбейт. Кум шекер. 1 литр сууга 3 аш кашык кум шекер кошуп, бөлмө өсүмдүктөрүнө куюп турсаңыз, алардын сабактары бекем болот. Гүлдөрүңүз көпкө жакшы турат. Нан токочтор салынган идиштин түбүнө жука кылып шекер сээп койсоңуз, көпкө чейин катыбай, жумшак сакталат. Эгерде колуңуз май болуп калса, шекер менен сүртүңүз. Анткени шекер майды оңой кетирет. Мештеги же очоктогу от жакшы күйбөй жатса, отко бир аз шекер сепсеңиз, ойдогудай күйө баштайт. Денеңиздеги жарадан суу чыгып жатса, бинтке кум шекер сээп туруп, ороп коюңуз. Кум шекер нымды сиңирип алуучу касиетке ээ жана бактериялардын көбөйүшүнө жол бербейт. Тиш пастасы. Бут кийимиңизге тиш пастасын сыгып, аны алгач кургак, андан кийин ным чүпүрөк менен сүртсөңүз, бут кийимиңиз жаңы кезиндегидей жаркырап көрүнөт. Колуңуз жагымсыз жыттанып калса, тиш пастасы менен жууп койсоңуз, дароо кетет. Кирдеп калган үтүктү тазалаш үчүн да тиш пастасы колдонулат. Ал үчүн үтүк муздак кезинде бетине тиш пастасын сыгып, аны чүпүрөк менен сүртөсүз да, артынан жууп коесуз. Наристенин бутылкасы жагымсыз жыттанып калса, аны тиш пастасы менен жуусаңыз, жагымсыз жыттан арылдат. Биз менен бирге болуп, каналга катталып коюшуңузду суранабыз.